Алмаз Акынжанович, мына биздин Конституциянын 51-ci беренесинин 6-cı punktunda жазылганда Кыргыз Республикасы өз чегинен сырткары жүргөн жарандарын коргоого жана колдоого кепилдик берет деп. Бирок бизде тескеринче колдобой эле кордолуп атат да биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз. Ошол эле мезгилде биздин ушул Кыргыз өлкөсүндө туруп алып, ортомчулук кылып, биздин жарандарыбызга чет жактан жумуш таап берем деп фирма ачып алгандар, аларды алдоо жолу менен бул жерден 2000ден жогору ар биринен акчаларды алып, бул жактан салып, тияктан тосуп алат, жумуш берет деп, бирок баргандан кийин эч кандай жумушу жок, талаада калып кеткен жарандарыбыз бар экен. Мына кече жакында эле Иркутск шаарында ошондой 40 жараныбыз ушул жактан келишим менен барып, ал жакта эч кандай эч ким тосуп ала албастан биздин ошол жердеги консулда иштеген кызматкерлер бир 2-3 күн эптеп багышып, ал жерден биздин жарандарыбыз акча чогултуп ситуациядан чыгыптыр да. Аларды бул жак айтса, ал фирманын ээлери кайра коркутуп атыптыр. Мен ким менен байланышым бар, билесиңби? Сени керек болсо бир күндө иштен алып коем, тигинтип коем дегенде. Ушул жака чараны көрүңүздөр. Ошол биздин тиешелүү органдар иштесин ошондой терс көрүнүштөр менен. Андан кийинки элден кайрылуу